Турсунбай Бакир уулу деген кыргыздын динге кирип кеткен 6-чы аялы менен жашап аткан адам бар. Ошол бизге сын айтып калат. Анан ойлондум ушул киши жөнүндө. Турсунбай Бакир уулу деп өсүнүк менен жазат, анан Акылбек Ханиф деген менен да жасат эмешкен. Мына ошо бизге айтып берди. Техникада отургандар. Бул Турсунбай Бакир уулу ушундай атты ачып алган деп. Ошол аял, ошол азыр 18 жашар кызды алган эмес. 2 жыл мурун 20-га чыгып калдыбы. Аялы интервью бериптир. Турсунбай жакшы, анан мен дааратыма суу дайындап берет депчи. Ер жигит эмне ошо бир дааратка суу даярдоо үчүн жаралып келдиби? Ошо киши аксакалбы? Кийин ошолордун аялы деп айталы. Кудайдын кулубуз деп жүрөсүздөр го. Кудайдын кулу болсоң сен кызмат кыл Кудайгачы. Эртең өзүңөр айткандай ааламдагы Алласына барасыңар, же өзүңөр түшүнүгү менен көргө суракка барганда кимдин кулусуң десе, Кудайдын кулумун десең ишенбейт го периштелер. Ай сен Акылбек Ханифтин же Турсунбай Бакир уулдун кулу болуп жүрдүң го депчи. Эмнеге жаралып келдиң адам буяка? Кызматка жаралып келдиң. Чындыкты айтканы келдиң. Чынык ишти кылганы келдиң. Жалган дүйнөнү жойгону келдиң. Арбай келип алып, кошоматчылардын арасында майли деп отурабы. Же арбай келип алып, 1000 сомго шайлап коюп анан өкүнүп отурабы. Аны элестетиңиздер ааламдан. Ошол Турсунбай Бакир уулу улукпу же кыздын 40 жаш улук дегендей 18-15 жашар кыз улук. 18-15 жашар кыз улук. Эмнеге? Ал таптаза. Периштеси колдоп турат. 40 чачы деген бул 40 периштеси колдоп турат деген сөз. 40 периштеси улук деген сөз. Чач деген касиети улук, энергиясы улук деген сөз. Анан аалым атап коюшат өстөрүн. Аалым деген мына мен ааламды түшүнө билген адам. Ааламдын элчиси аалым. Анан ойлонсом, булардын башы ааламга деле жетпейт экен. Адам неге жаралганынан деле жетпейт экен. Керек болсо көрдө бейиш жок экенине деле жетпейт экен. Булардын башы ошо 4 катынга эле жетет экен. Талак берсе не болот? Биринчисин кетирсе болобу? Анан экинчисин кетирсе болобу? Анан телефондо талак берсе болобу? Аны дагы билбейт экен буларчы. Минтип атат. Жакпаган аялга талак бериш керек экен. Ал бирөөгө тийиш керек экен, элдешкенге болбойт экен. Бу дагы болбогон нерсе. Бул Аллахтын атын айтып эле алдоо, өз кызыкчылыгың көздөө деген эле сөз. Мисалга, атың жакпады. Сыртка чыгарып үйбөйсүң да, бар депчи. Атыңды бир 40 000 сом турган. Уюңду чыгарып үйбөйсүң да, ол тебет деп. Кандай сен бирөөнүн Кудайдын жараткан баласын, периштесин бирди төрөттүрүп эле анан айдап ийгидей акың бар. Телефондон талак берип коймо, ага да мээси жетпейт. Сен Кудайсыңбы талак берип тагдыр чечип кой Кудай. Кудайдан антпейт. Кудай кечиримдүүлүгү менен касиеттүү. Кечирет ал. Бир тилдер, урсаң уруп ал. Айлан кетип калдыбы? Ачууңду кармай албай калдың. Бирок кечир. Кандай ушу аалым ушубу? Аалым. Мына ушул идеология мамлекет тартка тартып атпайбы? Ошол үй бүлө не деген, ошондон не деген үй бүлө, не деген бала чыгат? Не деген кыз-кыркын чыгат? Эстер телеккестеле хиджаб кийгизсе 5 жаш 6 жашында. Тосокко чүйөсүңдө эле башын орту. Жок деген 12 жашка чейин койчу жайына. Керек болсо 12 жашка чейинки баладан сабак алчы сен. Ал улутка бөлбөйт, ал динге бөлбөйт, анын жаман ою жок. Көрдүңүзбү? Мамлекет эмнеден банкрот болот? Аң сезимдин пасттыгынан банкрот болот. Аң сезим бийиктесе ал экономик өзүнөн өзү көтөрүлөт, бар оокатына кубанат. Ошентип мына жаңы адамды жаратат.
Бакты өлөт бакыт адамды жаратат, Арыстан Алай деп аткан ушул. Анан депутаттар эмне деп барат? Выборга. Кейжи деген номерди алып коем дейт. Ошобу программа. Ошондон адам бакты өлөт жаралабы? Помощник албайбыз. Анан холодильник коюп берем больницага. Анан лампочка коюп берем. Көрдүңүзбү, адамдын канчалык аң сезими түшкөндө элдин арасынан ошондой адам чыгып атат. Эмне кылып атат? Мамлекетти жоюп койгон атат. Мына бүгүнкү күндө акыбал ушундай турат. Дагы ааламдын, Арыстан Алайдын, кыргыз элинин касиети, карапайым элдин касиети менен гана сакталып турат кыргыз жеричи. Ошолордун кайраты менен сакталып турат. Ошолордун духу менен сакталып турат. Батыштын идеологиясына